Söz sürüveri üçün депутат Esenemanov Замирбек Садыбақасовичтер. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бир-эки маселе, ушул маселени мен мурда да көтөрүп келе элем. Бүгүн көтөргөнүмө бир жарым жылдай болуп калды. Аскарбек Сапарбекович, мен абдан чоң кубанычта болуп атам. Ушул министерство, айыл чарба министринин тегерегине суу департаменти жана башка органдардын келип кошулушу бул эдиндий механизмди иштөөгө жеңилдетүүгө абдан чоң салым кошот деген ойдомун. Ушуга байланыштуу мамлекетибизде 82 000 гектар жер суу астында калды. Анын 69 000 гектары Чүй областында. Тегерде срочно ушул маселени карабасак, биз көп жерлерден айрылып калышыбыз мүмкүн. Себеби суунун астында калган жерлерди бүгүнкү күндө жана саланчак басып атат. 69 000 гектар жердин Чүйдүн астында мен биринчи суроом ушул канча быйыл дренаждарды тазалаганга канча километр тазаланат, канча бюджеттен акча бөлүнүп атат. Эми бюджеттин тартыштыгына байланыштуу биз билебиз, жыл сайын жетишсиз акча бөлүнөт. Бирок ушул максатта министрлик суу чарбасы чогулуп, мынакей департамент агентство болуп келди. Кандай мындай бир проекттер менен иштешип, ушул маселени чечели деген ойдосуздар. Себеби бул өтө көйгөйлүү маселе, бул мамлекеттин деңгээлинде көйгөйлүү маселе. Анткени Чүй областына мына тигил Акталадан, Нарындан, Алайдан жана башка өзүбүздүн жергебизден внутренний миграциянын эсебинен мына 20 жылдын жүзү болуп калды. Ушул жака отурукташкан өзүбүздүн бир тууган элибиз балдары, бүгүн төрөлгөн балдары 18ге чыгып калды. Бизде закон боюнча ФПС жеринен ар бир биздин жаранга үлүш берилиш керек. Үлүш берилиш керек. ФПС жерин жана өзүңүз айтып кеттиңиз, улам кыскарып отуруп, жана өрөөнчүлүк чарбаларга, башкаларга жетпей атат деп. Мына ушул маселеде мынакей благодатный Чүй деп атайбыз, бирок 100 000 деген гектарлар айдалбай турган жерлер турат. Ушул маселени комплексно чечпесек, бул маселеде өтө оор ситуация жаралып калышы мүмкүн. Себеби жанагы 18ге чыккан балдарыбызга биз үлүш жерин бере албайбыз. Миграциянын келген элибиз бүгүнкү күндө айыл чарбасында өзүңүздөр жакшы билесиздер, талаачылык менен окат кылып атат. Ушул жерде жашаган элдин дагы балдарына үлүш жетпейт. Ушул көйгөйлүү маселелердин бири. Мен буну жөн эле констатация кылып коюп айтайын деген немем жок. Бул чечүүчү маселесин кошо айтайын деген ниетим бар. Аскарбек Сапарбекович, сизден суранам, ушуга бир көңүл буруп койсоңуз, себеби мындан 89-жылы мынабу азыркы Южный магистральдын жогору жагына мамлекеттик дача кетип аткан жерде Южный БЧК келип токтогон. Сиз жакшы билесиз бул маселени. Ал Чалдабарга чейин узарыш керек болчу. Анан эми бир жагдайлардын негизинде мына 30 жылдан бери ушул маселе чечилбей келатат. Бул проект менен чечиле турган маселе. Бул маселени Южный БЧКны ошол Чалдабарга чейин алып барбасак, Орловкадан баштап Чүйдүн жогорку зонасындагы 100 000 деген гектар жер бүгүн айдалбай турат. Ушул нерсени проект менен караштырып, бул бюджеттен жетпейт. Проекттер менен караштырып, ушул эки маселени байлап чечишибиз керек. Жана суу астында калган жерлер бүгүн тузга айланып, шорго айланып, именно дренаждын тазаланбагандыгынан ушундай керектен чыгып атат. Ушул эки маселеге көңүл буруп койсоңуз, бул сиз азыр отвечать этпей эле коюңуз, бирок өзүңүзгө жазып алсаңыз, мен ушун менен парламентте, комитетте 4-нчү жолу көтөрүлүп атам, бирок алгылыктуу жоопту алган жокмун, аракетте көргөн жокмун. Бул биринчиси. Экинчиси, анагы жакшы абдан информацияны берип кеттиңиз, бирок ушул күйүүчү майлар, жер семирткичтер, химикаттар, өрөөндөргө байланыштуу мамлекетибизде бир 2-3 жылдан бери
жашыл экономиканы деген чоң бир маселе көтөрүлүп атат. Ушуга байланыштуу жашыл экономиканы именно жер семирткичтери гумустан башка кандай дагы жер семирткичтерди биздин айыл чарбага тартуулай аласыздар? Кандай проект менен, кайсы жер семирткичтер? Ушул маселеге кичине токтолуп кетсеңиз дагы, анан конкретно специалисттериңиздер отурат. Кайсы областта канча күйүүчү май бүгүн даяр? Biz bayağı talaçılık jumuşka dayardanıp atabız da, jer semirtkичтери, химикаттары даяр, жана башка маселелер үстүртөн эмес, областтардын эмесинде айтып кетсеңиз, бул өтө жакшы болмок. Ушундай маселелерди көтөргүм келди, ушуга бир жооп берип койсоңуздар, рахмат. Рахмат, Замирбек Садыкович. Азыркы күйүүчү май боюнча жалпы 39 000 гектар, 39 000 тонна дизелдик отун керек. Bunun içinde 2498 Баткенде, 5918 Жалал Абадта, Ысык-Көлдө 6311, Нарында 1972, Ошко 5047 жана Таласта 4600 менен Чүйдө 12727 тонна керек. Бул канча процентти түзөт керектөөнүн? Бул керектеле турганы. Бүгүнкү күндө камсызданган республика боюнча 16640 тонна бар. Май куюучу бекеттерде жана автоу нефте базаларында турат, автоу баа менен. Жок, толук камсыз болунганбы? Жок, бул Айдала турган жердин жазынды жазгыталган. Ушунун канча процент? 43%. Бүгүнкү күнгө 43% камсыз болгон. Камсыз болуп турат. Нефте трейдерлер ассоциациясы менен сүйлөштүк, эми бул улам келип тура турган көлөмдөр бар. Барлык көлөм бир убакта даяр болуп тура албайт экен, бирок эч кандай кооптонууга жол болбойт деп макулдаштык бул боюнча. Экинчи маселе боюнча, Замирбек Садыкович, аябай жакшы маселе көтөрдүңүз. Мен дагы министр катары, жаран катары дагы органикалык айыл чарба өндүрүшү биздин Кыргызстандын эң негизги багыттарынын бири болуш керек деп эсептейм. Эмне үчүн? Себеби биздин кошуналарды карап көрсөк, Казакстанда биздин жерге карап, биздин 1 миллион 200 000 гектар жерибизге караганда абдан көп аянты бар. Биз аяктын базарына өзүбүздүн өзгөчө продукция менен гана конкуренттүү боло алабыз. Ушундай эле маселе Россияда дагы жана Кытайда. Кытайдын экономикасын өсүшүн эске алганыбызда, Кытайда тамактануунун жакшы деңгээлге чыккан, талап болгондагы жарандар абдан көбөйдү. Алар сапаттуу продукттун жегиси келет. Ошол базарга дагы биздин Кыргызстандын бренди менен барган органикалык продукция сөзсүз конкуренттүү болот жана баасы жогору болот. Бул багытта мен урматтуу депутаттар, урматтуу Нурбек Карыевич, мен сиздерге кайрылар эле. Сиздер да колдоп берсеңиздер, бул багытта абдан чоң иштерди тез арада жасашыбыз керек. Ошондо Кыргызстан айыл чарбасы конкуренттүү, экономикасы жогору, өзүнө турган наркы төмөн болот. Аскарбек Сабирович, кечирип коесуз, абдан жакшы информацияны айтып атасыз, бирок кантип деген суроого жооп берип койсоңуз. Сиз азыр айтып атканыңызды кантип ишке ашырабыз? Чогуу сиз менен биз. Эң негизгиси органикалык продукцияда минералдык жер семирткичтердин, инсектицидтердин калдыктары. Мен бир информацияны айтып коеюн, сизге полезный болуш керек. Ысык-Көл облусунун Тоң районунда месторождение бар. Именно жалпы зеленый экономикага дүйнө өзүн обеспечение кыла турган. Ушул жагынан жакшылап изучать этип туруп проект тартсаңыз. Себеби бирден бир сиздин министр катары кыла турган ишиңиздин бирөө ушул, жөн эле десятку попадаете да ушул маселеге көңүл буруп кое турган болсоңуз. Рахмат, Замирбек Садыкович. Рахмат. Анан эми кичинекей кечиресиз, жалпы дүң продукциянын 21-жылы 12,7% ички дүң продукциянын айыл чарбасы берет 21-жылы. Ошонун жалпы налоговый нагрузкасы бере турган 1,3%. Ушул маселе боюнча өтө чоң нерселер бар. Мен ойлойм, кайсы министерство болбосун, өтө айыл чарба министерствосунда жалпы дүң продукциянын 13-14% берип атып, анан 1% доход берсе, бул көп деле жакшы эмес да. Калганын баары тең сөзгө айланып калат. Ушул маселени эсиңизге алып, мамлекетибизге бүт министерстволор, жалаң сиздики эмес, бардык министерстволор түзүлгөн 12 министерство кандай кылып доходный частьты көбөйтөбүз деген маселе
орчун да ол биринчи орунда туруш керек. Азыр айыл чарбасындагы ситуация ушундай. Ушунда эсиңизге алып койсоңуз дагы бир эс алып атканда башка да бир ойлонуп койсоңуз деген тилекти айтып кетем. Рахмат эмес. Рахмат. Чоң рахмат. Замирбек Садыкович, кайсы жол менен жетишесиң деп атпайсызбы? Сапаттуу продукцияны өндүрүш үчүн минералдык жерсемдикчтер жана инсектицидтер ал жерде пайдалануу абдан төмөн деңгээлде болуш керек, аз деңгээлде болуш керек. Аргана минералдык жерсемдикчтер бүгүнкү күндө биздин базарда бар. Бирок ошолордун координациясы бүгүнкү күндө анчалык жетишерлик деңгээлде эмес. Жана фермерлерге жеткизилген маалымат да канча жогору деңгээлде эмес. Ошон үчүн окууларды өткөзүп, бул багытта чоң иш алып барабыз. Эми убакыт бериңиздер бир аз. Буйруса. Рахмат, урматтуу депутаттар.